Саламатсыңарбы урматтуу достор. Менин YouTube каналымда айымдарга арналган рубрика. Бул рубрикада биринчи видеону тартып атам. Бул бизнес тууралуу эмес, бул биз тууралуу. Биз айымдар, биздин үй бүлө, биздин мамиле, биздин өзүбүзгө болгон сүйүү тууралуу. Анан бүгүн менин студиямда, үйүмдө, конокто бир жашынакай, сулуу, сүйкүмдүү айым. Асель. Аселдин окуясы жарнама болуп социалдык тармакта абдан тараган. Асель экөөбүз жакында таанышып, анан сүйлөшүп отуруп, келчи экөөбүздүн ортобузда болгон сонун сөздөрдү экөөбүз талкуулаган көйгөйдү элге жеткирсек эмне болот деп ошо камераны коюп, жөн эле айымдар катары сүйлөшүп, ушул көйгөйдүн эң орустар мынтип айтып коет эмеспи, больная теманы, острый шиптерин алып чыгайлык деп ойлоп атабыз. Урматтуу айымдар, видеого комментарий жазыңыздар, суроолорду бериңиздер. Эгерде сиздерде ушундай окуя болуп атса, эгерде бүгүнкү сүйлөшкөн темада өзүңүздү көрүп атсаңыздар, жазгыла, талкуулайбыз, колубуздан келишинче жардам беребиз. Аселя, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Аселя, биринчиден үйүмө келгенге рахмат. Студияга деп эле айтайын деп эле кайра үйүмө келгениңе рахмат. Жөн келбей белек алып келдиң мага. Асель, жантан бери экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Биринчиден ошо макул болгонуңа рахмат. Мен эмнени айткым келди? Сенде ушунчалык ички күч көп экен. Ар бирөө эле сенин ордуңда болсо, монтип жана өзүн кармап, жөн гана өзүн ойлобой, дагы канча деген адамга кеңеш берип атасың, канча деген тааныштар жазып атат деп айтып атасың, канча деген кайрылуулар болуп атат деп айтып атасың. Ошонун баарына үлгүрүп, мындай өзүн ойлобой, социалдык көйгөйдү ойлоп, аялдар ушундай абалда экен, мындай экен да, мындай экен да деп, ооруп калган адам түшүнөт да оорунучу. Сен ошондой абалга түшүп калдың, ошондой абалдагы аялдар көп экен деп көзүң ачылып атат азырчы. Келип менин да көзүмдү ачып атасың, көрсө көп экен деп. Ошон үчүн бүгүн теманы баштап атабыз да. Анан биринчи, бүгүн эми жаңылык жөнүндө айтпай эле коелу. Бүгүн жөн эле айымдар катары эле сүйлөшөлү. Ошол сени жанагындай абалга түшүргөн адам, мурдагы жолдошуң. Мен ошол жаңылыкты көргөндө дароо эле ойлодум да, бул киши өзүнүн мүнөзү социопат болуш керек депчи. Социопат деген кандай киши? Бул көбүнчө мурдагы спортсмендер, жанагы телохранительдер, спорт менен машыккандар, мурда ошо соревнованияга катышып жүргөн адамдар, өзүн кармай албайт көбүнчө, бат ачуусу келет, ачуусу келгенде өзүн кармай албай кетет, физикалык күчтү колдонуп жүрүшү мүмкүн. Мындай жаман адам деп айтпайм, бирок мүнөзүндө социопаттар мындай бирке мындай эмеде чек арада турат да. Эгерде социопат дагы интеллекти менен иштеп, өзүн кармап, жакшы бир чөйрөгө түшүп калса, социопат жакшы эле адам болот. Эгерде социопат туура эмес чөйрөгө түшүп калса, жанагындай психикалык жактан жабыркайт да. Кел ошол жөнүндө айтып беребиз. Анткени ушундай үй бүлө көп, өтө көп. Социопат күйөөлөр бар. Негизи бизде Кыргызстанда спорт менен машыгуу аябай мындай бааланат, бирок ошонун ичинде именно социопаттар көп. И именно ошондой үй бүлөлөр көп. Аялына кол көтөрүп, катуу кыйкырып, манипуляция жасап, абьюз жасап, баш ийдирем дегендер. Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Саламатсызбы? Эмне деп айтсам болот эми? Сиз айткандай, ал адам ошо мурунку жолдошум Азамат эле. Спорт менен машыкчы. Ошондой Кыргызстанда эле ошол күрөш боюнча биринчи орундарды алып келишкен мага чейин, ошо экөөбүз үйлөнгөнгө чейин.
Анан кийин может ошо сиз айтып аткандай ошондой адамдар, спорт менен машыккан адамдар ошондой өзүнүн эмне деп айтып коет, мындай өзүнүн жана жини келгенде өзүн кармай албай мындай физикалык жактан чыгарат экен да. Анан кийин ошол физикалык жакта эмес, бул да эми же наоборот, ошондой адамдар спортко барат да. же ошондой адамдар может быть спортко барат. Ооба, ошол жерден агрессиясын чыгарайын деп. Ооба, анан Ошону туура айттыңыз. уже агрессиясы чыкпай калганда өзүнүн жакындарына асылат окшойт да. Ал спорт менен машыкпай калганда возможно ошол жини келгенде ошондой физикалык түрдө чыгарат окшойт да. Анан бир эле бул 40 000 жанагындай угроза менен сообщение келди деп атпайсыңбы? Бир жылда. Ооба. 40 000. Ошону деген мен өзүм деле билбейм, мындай телефонумду следовательге берип атканда үстүртөдөн карап койгом да. Көзүм менен эсептеп койгом 20 000 депчи. Анан алар ачып, баарын окуп бүт изилдешиптир. Анан жакын деле барсам, ошо следователь бала айтып атат, эже сизге 40 000 сообщение жибериптир бул адам депчи. Эмнеге номериңизди алмаштырган жоксуз депчи. Ушинтип айтат да. Анан мен дагы туруп эле номерди алмаштыра албайм. Анткени ал номер менин жумушума керек. Ошол номер менен мен нан таап жейм. Көп нерсеге байланышып калган номер да. Азыр деле эме сообщение жиберип атат деп айтып атпайсың? Түрмөдө. Мынакей бүгүнкү түнү уже 2-3 күн болду. Угрозалар менен кайра сообщение келип жатат. Эмне деп жазат конкретно? Бул адам айтып атат, мен сени сүйөм, мен сени кое бербейм. Анткени сен деген күйөөгө тийип кетсең же башка бирөө менен сүйлөшсөң, мен сени прямой угроза кыла алган жок, анткени ал жак бул камалып жатат азыркы убактачы. Мен сени таарынтам деп атат чыгыпчы. Же болбосо ошондой адамдарды мен сага жиберем деп атат. Сени жок кылып кетет депчи. Ошондой угрозалар келип атат. Ошону милицияга айтсаң кандай кабыл алат? Аны деген ошо скриншот кылып мен адвокатыма жибердим, следовательдерге жибердим. Азыр ошо ишти 6 следовательдер териштирип атат. Анан кийин муну азыр кандай иш алып барат мындан ары дагы көрөбүз эми. Экөөңөр үйлөнгөндө кандай болду эле башында? Мындай нормаль эле үй бүлө болчу, жашынакай эле же башынан эле бар беле ушундай признак? Мына бүгүнкү интервьюнун максаты аялдарга ошо абьюз, жанагындай агрессорду башынан таанып билүүнү үйрөтүшүбүз керек да. То есть мүнөзүндө бар, коркуш керек. Абьюз башталды. Эң башкы белгилери башында кандай эле? Эң башкы белгилери мындай кичинекей нерседен башталат экен. Меники өзүмдүкү ушундай башталган. Кыска кийбе, кыска болгондо эми тизеңди ачпа, ачык кийинбе, жамынып жүр, курбуларың менен сүйлөшпө, сен жумушуңдан чыгышың керек. Ушундай нерселерден башында башталган да. Каякта иштеп аттың эле? Башында парикмахерскийде иштечимин, чач кыркып. Анан кийин мен ошо парикмахер широкого профиля, парикмахер ошо эркектикин, аялдыкын тең үйрөнгөм. Анан кийин бул айтып баштады, сен болгону эркектикин алба, чачын, только аялдардыкын ал депчи. Ушундай тыюулар башталды да. Анан кийин ал жакта иштебей калдым. Курбуларым менен сүйлөшпө. Макул дедиң. Туугандарым менен катышпа деп чыкты. Өзүмдүн бир тууган байкемди свадьбасына жөнөтпөй койду. Бул адамчы. Башында ушундай башталды да. Анан кийин макул болчу жерлерден макул болдум. Макул болбочу жерлерден башынан эле макул болгон эмесмин мен. Жок, мен туугандар менен катышам. Макул, бирок курбулар менен сүйлөшпөй эле коеюн деп мындай кээ бир жерлерден башымды ийген болчумун. Бирок мындай жаңы үйлөнгөндөн баштап эле ушинтиппи? Башынан эле ушундай башталды. Анан кийин жылдар өткөн сайын ал нерсе күчөй берет экен. Күчөп. Кечке чалчы. Жумушта жүрсүң, каякта жүрсүң. Тажачы белең?
башында эми ал нерсе мага мындай сүйүү катары көрүнүп биз ушундай ойлойбуз да, мени сүйөт деп мындай туура эмес да, мындай различать этчү эмес экенмин башындачы. Күйөөгө тийген ушундай окшойт, баш ийиш керек экен деп мен ал нерсени чынында түшүнгөн эмесмин. Так и должно быть деп ойлочумун да чынында. Ошон үчүн 10 жылдан ашык жашадым да ошентип. Анан качан күчөп баштады, качан уже невозможно болуп баштады? Ошо жашаганыбызга 7 жыл болуп, анан кийин ошо бул негизи намаз окуп баштаган да. Анан кийин намаз окуп жүргөн, анан жакшы деп эле эч кандай эч нерсесин байкаган эмесмин. Анан кийинки жылдары уже 7 жыл жашап, андан кийинки дагы 3-4 жылы акыркы жылдары болуп калат да. Аябай эле башкача болуп баштады да. Сен оронушуң керек. Сен эркек адам менен бир комнатада отурбашың керек. Мен жокто эркек киши келсе үйдү ачпашың керек. Телевизор көргөнгө вообще болбойт деп телевизордун бетин жаап, же болбосо суруп алып салчу вообще элечи. Анан анын баары мен үчүн мындай терпимо болот да. Эми үй бүлөм мага важный болчу. Анткени балдарым атасы менен чогуу жашасын, атасы жок калбасын деп аябай мындай бизде бар го кыргыздарда намыстанып мындай элим эмне дейт деп алып жашайбыз го. Орондуңбу? Жаап жашырып, жок оронгон жокмун. Анткени ошол нерсеге мен өзүм келишим керек деп ошо оронбой жүрө бердим. Бирок оюмда бар болчу ал нерсе. Андан кийин ошо акыркы жылы эме болду да. Балдар окубайт деп айтты. Мектепке барбайт, мен медресеге берем депчи. Андан кийин бир аз мындай талаш тартыш болду. Жок окушат балдар, эмнеге окушпай калбайт деп аябай мындай эметтим да, жаман болдум да. Жок, медресеге берем деп макул деп акырында макулдугумду бердим. Десем медреседе бербейт. Өзүм барып медресеге сүйлөшөйүн десем, өзүмдү чыгарбайт эчке. Анан 1 жыл өтүп кетти ошентип. Үйдө отурасың? Үйдө отурам. Хорошо, чыгарбайт, ушундай эме кылат, мындай өзү достаточно внимание берчү эле, келип, жакшы сүйлөп, алаканына мынтип багып, эркелетип, каалаганыңды алып берип. Эми андай нерсе толук бере алчу эмес, аны өзү деле. Эртеден кечке жумушта болчу. Бирок ал убакта мен андай ошол нерсени деле бериш керек экен деп түшүнбөптүрмүн да. Бул үй бүлө болгондон кийин экөө бирге эле жашайт. Тамак жасайсың, үй жыйнайсың. Аял киши өзүнүн жумуштарын кылат, балдарды карайт, үйдү жыйнайт, тамак жасайт, болду. Эркек кечке чыгып акча таап келет деп мындай ал нерсени деле билбептирмин да, чынындачы. Негизи андай нерсе толугу менен бере алган жок. Бирок аракет кылчу. Анан качан болду, бүттү, точка дедим. Точка деп уже медресеге да бербей койду да балдардычы. Анан уже чыдай алган жокмун. Ошондо чоң уруш чыкты да үйүбүздөчү. Кандайчы окуябай калат деп эч элестете алган жокмун да. Андан ары жашоом кандай болот деп мындай туңгуюкка эле түшүп калдым да. Андан кийин жок, уже болбойт деп андан кийин андан ары өзүм аракет кылышым керек экен деп уже ойлодум да. Балдарды мындан ары өзүм тартып кетишим керек экен, өзүм окутушум керек экен, өзүм каржылашым керек экен деп анан ошондон кийин ошо чекит койдум да. Азыр балаң 16дабы? Улуу балаң? Улуу балам 16да. Окудубу? Окуду. Ошондо канча жыл чогуу жашаган жоксуңар? Ажырашканыбызга азыркы ажырашканыбызга 6 жыл болду. 6 жыл болду. Ошо 6 жыл тең сени в покое калтырган жок. Калтырган жок. Бир да күн покой алып. Сен Италияга кетип калганда да кечке чалып атты, жазып атты. Ооба. Ажырашкан күнү деле бул кагаз түрүндө да ажырашканбыз. Эч кандай бир күн дагы мындай тынчымды албай койгон күн болгон жок. Келбей калса да жок дегенде сообщение жазып жиберет да. Мынтип кетем, антип кетем депчи. Ошо. Мындай башка аялдары болуу, башка бирөөгө кызыгуу болгон жокпу бул кишиде ошо 6 жылдан бери? Байкаган жоксуңбу? Ал нерсени байкаган жокмун. Даже ошол нерсени мындай хотя байкап бир жолу байкаптырмын. Бир жолу мындай болду. Ошо азыр эстеп кеттим да.
анда экинчи баламды төрөгөм. Андан кийин бул телефон катчу эмес бул адам менде. Кухняда тамак жасап атып эле телефонуна сообщениялар биринин артынан бири келип баштады да. Анан телефонундай көмкөрөсүн коюп коюптур. Анан телефонду антип деле карачу эмесмин негизичи. Бир эле алып ким болду экен деп минтип карасам, ошол маалда мага айтып жүрчү да, Асель мен машинамды сатып мен Дубайга кетиптем, Дубайга барып иштеп келем деп айтчу да. Анан мен иштеп келсе жакшы болот деп ушинтип койчумун. Анан ошол менен алек болуп жүргөн. Анан кийин эле телефонду минтип карасам эле неме деген сообщение турат. Кандайсың, кандай жүрөсүң, менде баары жакшы, документтериң эмне болду, жакынкы арада келесиңби, келсең мен сени тосуп алам, аябай сагындым деген сообщение келиптир да. Анан кийин аны окуп алып эле ошондо да бир чоң ызы чуу чыккан болчу. Бул ошол иштегенибиз ошол айымга кетип баратыптыр да, көрсөчү. Ошондой Сен үйгө отурусуп коюп, жейбе, ичпе, жаппа, чыкпа деп атат. Өзү Дубайга ошо башка. Экөөбүз сүйлөшүп отурганда мына өзгөрүүлөрчү сага калган нерсени мындай башы суу адам жасабайт. Мейли миң сүйсүн, мейли миң кызгансын, мейли психикасы нормальный эркек хорошо болуптур деп эле кетип калат да. Болуптур ошондой болуп калыптыр. Сенден башка киши жокпу деп турабы? Мен күлөм да. Табылбай табылат да. Аябы табылат в любом случае. Демек психикасы өтө жабыркаган. Өтө жабыркаган. Ошол тууралуу айтып берчи, мына Италиядан келгенче башка адам болчу деп атасың, анан бир димдин туура эмес агымына кирип, башкача болуп кетти деп. Ошондой мен эмне үчүн сурап атам, Аселе? Азыр мага токтура аялдар жасап атат. Күйөөм жолук кий деп кыйнап атат деп. Жолук кийесиң, узун кийесиң, үйдөн чыкпайсың, иштебейсиң, аякка барбайсың, бияка барбайсың, тиги менен сүйлөшпөйсүң, буну менен. То есть полный чегараны тепселеп, полный ограничение берет. А байкуш айымдар эмне деп ойлойт? Мени сүйөт деп ойлойт. Точно. Бул сүйүү деп ойлойт. Бул сүйүү эмес, бул күйөөңдүн мээсиндеги крышасы тайгандык. Туурабы? Бул деген булардыкы мындай негизи эркектер акылдуу болушат экен. Өлө акылдуу да. Акылдуу экен. Бизди деген ошентип отуруп, мындай өз капканына түшүрүп, мындай полностью бүт жагыбызды жаап, отурузуп коет экен да, өзү жүрө беришет экен. Анан өзүң кереги жок болуп калат. Андан кийин сен үйдө отурасың, ошентип бүт кызыгы тарайт анан ал киши уже кызыксыз болуп калат экенсиң да. Анан ал башка жертваны издеп баштайт экен да, мен ошондой түшүндүм. Молодец, турачы. Анан кийин жанагындай айтып атпайсызбы? Мындай артыңдан калбай, сүйөм күйөөм деп жанагы жакшы көрүп сүйүп ушундайга барды деп билбейм, ошондой ойлошот экен да. Бул сүйүү эмес, эч кандай жакшы көрүү эмес. Сүйгөн адамдын даже мындай сен чапмак турсаң катуу сүйлөй албайсың. Жүрөгүн ооруткуң келбейт. Бул болгону мындай бул адамдын психикасы аябай жабыркаган. Бирок антип айтайын десем, кандай деп бул психологдор эле айтса керек, вполне нормальный эле адам. Бирок мындай өтө жестокий адам экен да. Анан кийин азыр психика жактан жабыркаган десем билбейм, жактан да психикага кетирип салышабыздан да корком да. Антип айткым келбейт, ал соо адам. Бирок бул деген мен баарыбыз да психика жактан жабыркаган десек болот да, анча-мынчадан. Баарыбыз да бар сдвиг по фазе, анча-мынчадан. Неврозтор бар, какие-то биз ошол мааниде айтып атабыз да. Ненормальный, сумасшедший деген жокпуз, просто баарыбыз да бир какой-то бир эмебиз бар да. Бир аз болсо жабыркаган деп. Бир аз болсо да жабыркаган. Мунуку мен ойлойм, мындай кадамга барганы бул ошо аябай жырына тигени эме болду да. Мен келип сырт жактан буга көз каранды болгон жокмун. 2 баламды алдым, колума алып, чыкытып багып, айтып атпайм, даже 1-2 класста окутпай койгон балам 3 класска программаны кубалап жетип, даже грамота менен бүттү да. Ошол аябай ошол балам менен аябай сыймыктанып, сүйүнүп кетем да. Анан кийин бул ошол аябай жини келип, аябай мындай өчүшүп алган адамдай мага сезилди да. Бул эмне үчүн менден жардам сурабайт? Эмне үчүн бул ушундай балдарымды алып жакшы жашап кетиш керек? Эмне үчүн бул иштеп
өзү акча таап менден акча сурабайт, мага эмне күнү түшпөй калды деген ой менен мени зависимый кылам деп ошо келип кол салды окшойт деп ойлоп атам да. Оюм ошондой менкен. Италиядан келгенде что-то чүнчүп калыптыр деп айтып аткансың, башкача болуп өзгөрүлүп, башкача болуп. Мына азыр мындай болуп атат да, кандай тура берсем суроону. Эч ким мындай ооруткан жерине тийбей, бирок бул теманы козгоп кетпесек болбойт да. Вот аябай көп баягы эле орон, анан дин деп атабыз да, ошол тууралуу да азыр мындай ошол эле сен эле жолдошуң. Балким ошол диндин туура эмес агымына түшпөсө, балким мындай болмок эмес. Как ты думаешь? Бул дагы таасир эттиби? Бул аябай эле таасир этти. Дин жака эч кандай жаман сөз айта албайм. Динге көз карашым абдан түз. Дин бул аябай жакшы нерсе. Анан кийин ошол жакты дагы биздин чоңдорубуз негизи көзөмөлгө алыш керек экен. Анткени бул радикалдуу агымдар келип атат. Радикалдуу ар кандай агымдар бар экен. Аны бүт эле адамдар түшүнө албайт экен, түшүнө бербейт экенбиз да. Биз мисалы аны билбейбиз, кандай агымдар бар. Ошол жерде ошо көзөмөлгө албаса, бул да канча семьяны бузат, дагы деле бузуп келип атат. Мисалы, канча аялдар ошол запкы жеп калып атат да, ушунун айынан,чы. Ошол мамлекет карабаса, биз көзөмөлгө алыш керек толук түрдө. Анан кийин элестетсеңиз, бул ар кайсы нерсени азыр интернеттин мындай күчүп аткан мезгили да. Анан ачып алып эле ар кандай агымдарга кирип алып эле, анан кийин ошону үйрөнүп алып, өзүнүн семьясына, өзүнүн өлкөсүнө ошол түртө берсе болбойт да. Өзүнүн бир кандайдыр бир түшүнүгүнчү. Ошону албетте ошол маселе азыр аябай мындай жүрөктү ооруткан маселе болуп атат да Кыргызстандачы. Антсе эле көбү ойлойт динге каршы деп, жок, динге каршы эмес. Эч ким, сен дагы мен дагы динге каршы эмесмин. Биз ошо диндин радикалдуу агымдарын көзөмөлгө алса деп ойлоп атабыз. Анткени үй бүлөнүн бузулганы, мондай болуп аткан нерселер, зордук, зомбулук ошодон дагы чыгышы мүмкүн. Бир себеби болушу мүмкүн. Динди биздин түшүнүгүбүз боюнча, мисалы, Чубак ажы бизге кандай нерселерди айтып кеткен, мен бүт лекциясын калтырбай уккам да. Каждый лекциясын билем, анан кийин дагы деле уга берем. Анан кандай биздин динде аялды кандай сыйлаш керек, кандай багытташ керек, кандай отношения кылыш керек, ошондон бери түшүндүрүп кетпеди беле. Ошол нерсени билебиз да. Анан башка агымдарды түшүнбөйсүң, кандай ошо түшүндүрүп, кандай жеткирет адамдарга. Эсиме эмне түшүп калды, баягы сен экөөбүз сүйлөшүп отурганда деп айткансың да. Милицияга да толтура жол жаздым. Мени зордуктап кеткенде дагы милицияга жаздым. Анан кечине милиция бар чалып, өздөрү тийишип, жаман нерселердин баарын айтып, биз аялды коргойбуз деп атабыз, мына зордук, зомбулукка каршы мынча күндүк марафон деп атабыз. Ар бир билбейм, белгилүү инсан чыгып айтып атат, депутаттар айтып атат, блогерлер айтып атат, бүт баары айтып атат. Бирок ошол жерде биздин мындай аялды коргоо системасында чоң жыртыктар бар. Биринчиден, ооба, мамлекет диндин радикалдуу агымдарын сөзсүз көзөмөлдөш керек. Экинчиден, аялды коргоодо кандай нерселерди кылыш керек? Мен ойлойм, биринчиден күч органдарына өзгөчө буйрук бериш керекпи, же вот сен оюңду айтып койчу. Сен мисалы эмне кылмаксың? Азыр колуңан келип, Асель, мына колуңда сен президентсиң же президенттин жубайысың, эмнени өзгөртө аласың? Ошо өзүмдүн башымдан өткөн үчүн мен ошо оюм боюнча мынтип айткым келет да. Азыр деле кайрылып атышат да магачы, Асель, барып заявление жазсам, 3 күн охранный ордер берип коюшат. Охранный ордер деген бул эмне? Жөнөкөй эле кагаз. Сен защищать этпейт, ал эч нерсе кылбайт. Берип койт, болду, эч кандай түшүндүрүү иштерин да жүргүзбөйт. Анан бул жактагы аларды айтып атпайбы депчи, мына мисалы жөнөкөй эле угроза менен барасың да, кайрыласың. Мени сөгүп атат, бул адам мени өлтүрөм деп айтып атат деп сөз менен кайрыласың, жанагындай бир фактыларды көрсөтөсүң, бирок ага иш козголбойт баягы.
сен 6 саның аман экен, иш жериңде көп бала жок экен, биз иш козгой албайбыз деп айтып атышат. Өлтүрүп коюш керек, салап коюш керек, анан только козгой алат, Ооба, ошондой болуп атат да. Анан алдын ала мындай алдын алган программалар жок экен биздечи. Качан гана аягына жетип болбой калгандан кийин анан иш козголот экен да. Ошол нерсени байкадым да. Анан бул жака ошо алдын ала программаларды киргизсе жакшы болмок да. Мисалы ошондой эле коркунуч ушул аялдар эле эмес. Кыргызстандын кимиси эле кайсыдан адам болбосун укугу бузулуп атса, ошо алдын ала программалар иштелип чыгыш керек деп ойлойм. Заявление түштүбү? Болду. Түштү, болду. Ошол семья менен же болбосо ошол адам менен иш алып барыш керек да. Может, ошол зордук көрсөткөн адамга кандайдыр бир штраф салабы, же ошол адамды эле мындай мисалы 3 күнгө 7 күнгө камайт экен да. Азыр менин түшүнүгүм боюнчачы, ошондой бир угрозалар келсе, анан камалганда дагы мисалы ал адам ал жактан бир эле клеткага камап койгон адам кандай болуп чыгат? Зверь болуп чыгат, мындай жини келип, жинден алып чыгат, жинден алып кайра ошол жертвасына барат. Аягына чейин жеткирейин муну депчи. Бизге ошондой эле да. Ошолордун баарын алдын алып, мисалы ошол зомбулук көрсөткөн адамды камаган учурда да может психологдор иштейби ал менен, ошондой сыяктуу бир программалар түзүлсө деп ойлойм. Муну эми мындай по порядку айта албай атам мен дагы, бирок алдын алуу бир программа түзсө жакшы болмок. Ошол жерде оңдоп кетсе болот да. Ошол жерде мындай жыртыкчаларды бүтөп, мындай аябай көзөмөлгө алса жакшы болмок да ошол жерде. Мен азыр эсимде болуп атат да, тиги кичинекей кезиштем. Мен деле билесиңби дайыма ачык эле айтам. Муну деле ачык эле айтам. Кички кезиштем атам ишчи, өзүнүн атам. Анан бизге дагы ошо апам экөөбүзгө зордук зомбулук көрсөткөн да. Я помню, караңгыда чуркап баратканбыз, артына балта, колунда балта. Биз чуркап баратып, апамдын ночнушкасы билем да. Эми кички балабыз, мен канча 5-те, 6-да, 7-те. Анан бар кошуна барып жашынчыбыз да. Анан чай ичип аткан жерден чайдын төңкөрүп салчу. Эми ичкен адам ошол болот да. Ошондо апам милицияга заявление жазган. Ошондо милиция охрана берген, охрана отурган үйдүн жанында. Жөн эле эчтеке болбосо да, көк ала болбосо дагы ошол совет доорунда охрана отурган. Анан папам коркуп, мындай эме бар болчу, жыгач бар болчу. Анан жолборс деген ит бар болчу. Жолборстон ашса эле милицияга барып тыгып коет да. Ошол жерге келип сөп кетип калчу да. Потому что дальше уже коркот. Эркектер күчтөн гана коркот. Алардын психологиясы только күчтөн. Вот если сен заявление жазар замат эле сага охрана берсе, үйүң жанына охрана койсо, эми мен түшүнөм, азыр мамлекетте ага каражат жок, ар бирөөнө эле заявление жазган баарына эле охрана коер. Бирок ошентип канча алдын алат. Эми анын бир эмесин билбейм, совет доорунда бир эмени ойлоп таап ачкан да, кылып ачкан бул нерсе кылынып аткан. Азыр сен жанагы случай болгондон кийинчи көп киши кайрылды деп атпайсыңбы? Анан сен бир фразаң эсимде да, акасы мындай нерсе постоянно болуп турбайбы? Бүт жакындар жазды деп атасың, курбулар жазды. Ушунча көпкөбү бизде зордук? Тилекке каршы көп экен, аябай эле көп экен. Мен тез алыска барбай эле коеюн. Өзүмдүн туугандарым менен отуруп алып сүйлөшсөм, баары эле ошол нерсени башынан өткөрүшүптүр. Өзүмдүн жакын эле туугандарым ошондой нерсеге чыдап, жашап келишиптир да. До сих пор эле жашашат экен. Андан кийин мен өзүмдүн жакын курбуларым, кошуналарым Кыргызстандын ошо ар кайсы жеринен көп ошо кайрылгандар аябай абдан көп. Андан кийин ошо биздин жана Инстаграмдан дагы менин бөлөм ачкан, Асель Help депчи, резерв депчи. Анан ошол жактан да мындай жаңылбасам 5-6 айымга жардам берди окшойт. Жардамыбыз тийди да. Ошо ачыкка чыгам деген айымдар, алар дагы ошо обществодон коркпогон айымдар экен. Ошолорго бир аз болсо да жардамыбыз тийди. Анан көбүнчөсү сыртка ачыкка чыгаргысы келбейт экен бул нерсени, айткысы келбейт экен. Андан кийин
биздин жерде мындай болуп калды да азырчы. Ошо ачыкка чыкпагандардын иши дагы деле каралбай атат. Ордунан жылбай атат. Качан Инстаграмга чыгып, мени монтип атат, мени ушинтип атат деп мындай резонанс кылмайынча эмнеге каралбайт деп ошого да күйөөсүң да, аябайчы. Обязательно тааныштарды салыш керекпи? Обязательно элге чыгыш керекпи? Бирок тыят да, элге чыкпагыла, ачыкка чыкпагыла, Кыргызстан уят кыласыңар депчи. Давайте анда карагыла ошол нерсени. Акча болбосо, таанышың болбосо, айласы жок, акчасы жоктор ачыкка чыгышат да ушинтипчи. Эми бир үнүбүз жетсин депчи. Ана ошондо гана жылып баштайт экен да, каралып. Ошол нерсе өтө өкүнүчтүү. Мисалы, азыр биз мындай ситуацияда отабыз да, эми тиякта жыртык экен, биякта жыртык экен, тиякта проблема, эми мындай ойлоп көрсөң, Кыргызстан жалпы эле проблемада да. Пленканычы кайра артка түрсөк. Түрүп барып сен Италиядан жаңы келип, балдарыңды квартира алып, ошол кезге түрсөк, сен азыр эмнени өзгөртмөккө элең? Негизи сырт жакка чыкканда мындай аң сезим өзгөрүлөт экен чынында. Көзүң ачылат экен. Мындай биз жакта ал жактан мындай ошол жакта жашап 4 жыл деле аз убакыт эмес, көчөдөгү элдер менен сүйлөшкөндү үйрөнөт экенсиң. Көчөдөгү адамдарга кандай мамиле кылганды үйрөнөт экенсиң. Итальянский жаттадыңбы? Итальянский жаттадым. Итальянча сүйлөйм. Ал жактагы сеньоралар менен азыркыга чейин жазышам, чалышам, аябай жакшы адамдар. Анан ал жактан мындай көчөгө чыксаң, кадимкидей эс аласың. Бир адам маңдайыңдан чыкса, жылмай атса, жакшы сөз айта атса, ушундай эс алып анан үйгө келесиң да. Биз жакты жамандабайм, бирок жакшы аябайчы. Анан бирок көчөгө чыксаң ушундай чарчап башың сынып келет. Чындыгы ушундай. Бүт эле кабагы бүркөгөн адамдар, бүт эле акшындагандар. Ал деген тиги мага мурун сезилчү эмес да бул нерсечи. Анан жаңы эле бул жака келип, анан менин курбу кызым ошо магазин иштетчи, продуктовый. Анан ал төрөп калып, анан ал мага өткөрүп берди. Сен иштет депчи. Анан тиги мен ал курбу кызым айтып атпаймынбы, мен эс алышым керек, мен бир аз чарчап келдим, ал жактан тыным жок иштедим чынында депчи. Деп жок, сен ал тиги мен убактым жок, алып иштет деп калды да. Анан кийин макул деп келгенимде ошо 3 күндөн кийин өткөрүп берип салды. Полностью элечи. Аны иштетип анан кийин өзүм дагы сатып туруп калдым да. Анан туруп калсам эле, анан ошол жерден ошондой нерселерге мындай кабыл алып баштадым, кандай десем, ошондой нерсе башымдан өтүп баштады да, мындай адамдар келип эле кабагын түйүп эле, мени грубитетип эле. Ошол маалда как раз жана Украинада согуш болуп, баардыгы кымбаттап аткан маал болчу да. Эмне кымбат? Мен келип эле ошол магазинди бүт кымбаттатып салгандай сезилип калды да. Анан товарды мондайдан ырылчат. Сен келип эле ошол жакты кымбаттатып салдың депчи. Анан мен тиги мындай агрессия менен жооп бере албайт экенмин да ошол маалдачы. Туруп эле көзүм жалдартып калып калчумун чынында. Ошондой нерселер ошо башымдан өттү да. Анан действительно ошо биздин жак может бул жетишпеген жашоодон келип чыгабы. Чынында ошол кабагы эч эле ачылбайт экен да. Анан кийин эмнени башкача кылмаксың? Ошо эми кетип калмак белең. Бул жактан кетким келбейт. Бул мен төрөлгөн жер, балдарым төрөлгөн жер, бул Кыргызстан. Өзүбүздүн мекенибиз да. Өзүңдүн жериңден мындай эч жака кетким келбейт экен чынында. Анан бул жактан ошо азыркы мен ошо жанагы күнүм эмнеге түшсө, ошол жакты айтылат экенсиң да. Ошол жакты өзгөрткүм келет депчи. Азыр мен күнүм азыр акыркы күндөрү, акыркы 1 жыл жана укук коргоочу органдарга түшүп калбадыбы. Анан ошол жактан көп нерсени өзгөртүш керек. Башка жагын айта албайм, бирок ошол жактан жанагындай көп эле адам уже эч кандай выход таппай калганда, айласы кеткенде, өмүрүнө коркунуч алып келе турган бирөөнү байкаганда, айласы жок, акыркы ошо үмүтү милиция кызматкерлеринде болуп калат экен. Анан ошондо кайрылат экен да. Мен деле ошол учурда кайрылдым да. Анан ошону деген жакшы көзөмөлгө алышса, ошону алдын ала бир программаларды ойлоп табышса, ошо деп ойлойт элем да.
ошол нерсени өзгөртсө. Мен өзгөртө албайм, конечно, но ошол нерсени өзгөртсө жакшы болот. Көрдүң да, кайсы жерден кемчилик кетип атканын көрүп ошол жерден өзгөртүш. Сеникиндей вот жаңы мисалы жолдошуңа жаңы турмушка чыктың, экөөңөр үйлөндүңөр, жаңы абьюз башталды, жаңы басынтуу башталды. Ошол абалдагы айымдар өтө көп азыр. Эми балким жетпейдир эми чоң абьюзга, бирок баары бир майда чүйдөдөн басынтуу, дискомфорт сезүү өзүн. Ошондой айымдарга кандай кеңеш берет элең? Ошондой айымдарга азыр мен айтсам, эркектер чыгат да. Бул деген мындай бир нерсени айтып баштасаң эле, мисалы, көп нерсеге баш ийбегиле, өзүңөрдүн да границаңарды сактагыла десең эле, биздин эркектерибиз бул деген тиги ажырашууга чакырат экен деп ойлойт экен да. Бардык эркектер эмес. Бардык эркектер эмес. Именно ошо абьюзга жакын эркектер жек көрүп баштайт. Жек көрүп баштайт экен ошондой нерсеничи. Эгерде силер азыр көрүп атып ушундай комментарий жазсаңыздар, бул деген мындай, дегендей деп, демек силерде абьюздун бир эмеси бар да, белгиси бар. Белгиси бар. Ошол бул ошо кичинеден эле башталат, ошо башында айтып кетпедимби беле? Бул ошо жанагындай курбуларың менен сүйлөшпө, жанагындай туугандарың менен катышпа деп, ошондой эле кичинекей нерседен башталат экен. Анан кийин ошо биздин аялдарыбыз ошол нерсени дагы эске алыш керек. Мындай бул эми семья деген өтө бир кылдаттык менен мындай мамиле кылыш керек экен да. Мисалы, азыр болсо сен минтип атасың деп, сен мени катыштырбай койдуң деп түз эмес. Эми аял киши дагы өзү мындай кичине амалдуу болуш керек экен, акырындап күйөөсүнө түшүндүрүп, ошол нерседен чыга билиш керек экен да. Ошондой нерсеге көз жумбаш керек деп ойлойм. Ошол нерсеге көз жумуп олтуруп, жанагындай майда чүйдө нерселерге, анан бул акыры жаман менен бүтөт экен. Чоң нерсеге айланат экен бул нерсе. Азыр ошо операцияны качан жасайсыз деп атат? Ошо операция ошол дата коюла элек. Азыр дагы деле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бирок Турцияда ошол деле тактала элек, чынын айтсамчы. Бир Турцияда, бир биякта деп чыгат. Ошол нерсени дагы мындай тезирээк болсо экен деп ошо тиленип атам да. Анткени канчалык заживать эткен сайын ошо кесилген жериң тартылып бүтөлүп баштайт экен. Дем алуум начарлап атат азыр. Анан кийин ошол дагы бат чечилсе экен деп аябай тиленип атам. Эмне себептен чечилбей атат? Сен ойлонуп атасыңбы? Бул деген ошо баягыда жолугушуулар болгон. Мен да өзүм да экиленип жүрөм, чынын айтсам. Бирок өзүмдүн врачымды да кыя албай атам. Ошол учурдан пайдаланып, өзүмдүн врачыма да аябай терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Эрслан Кеңешбекович, Игорь Викторович аябай ушундай колдоо көрсөтүп келип атышат. Даже больницада жаткан күнү өздөрүнүн чөнтөгүнөн дары алып беришип, ушундай көңүлүмдү көтөрүш үчүн мындай болгон нерселерди кылып атат да, аябай ыраазымын да. Анан кийин ошо менин врачымдын айтуусу боюнча полностью заживать этсин деп айткан. Сен шаштырбай эле, акырындык менен баарын жасап ордуна келтиребиз деп ошентип айткан. Анан Турция жак менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бирок так чечиле элек. Чечиле элек. Результаттар жакшы эле болот деп айтып атышат, буюрса жакшы болот деп айтып атышат. Ошо Турция жак менен сүйлөшкөндө алар менен ошо жакында эле жолуктук деп айтып атпаймынбы? Алар айтышты, мынтипчи, Айшеля, биз жакта деген опыт көп деди. Биз жакта билесиң, согуштар көп болот. Мындай операцияны биз аябай көп кылганбыз. Даже по частям чогултканбыз депчи. Меникин көрүп, сен баягыда өзүңдө келесиң. Сонун болот деп аябай ушундай көңүлүмдү көтөрүп коюшту. Красавица, мен сүрөттөрүн көрдүм, прям красотка. Ошо аябай сүйүнүп, эми үмүттөнүп, Кудайдан тиленип жүрөм. Кудай буйрса баары жакшы. Ошондо 3 балаң барбы? 2 балам бар. 2 бала. 16, анан улуусу 16да, кичүүсү 10 жашта. 10 жашта. Азыр ошол эле квартирада турасың. Же алмаштырдыңбы? Жок, ал квартирага айласыздан бардым, бирок биринчи күнү ошо больницадан чыгарып алып барганда ушундай кире алган жокмун, ишенесизби? Уже ушундай бир 100 метр жетип атканда ушундай жүрөгүм чыгып кетейин деди.
эми жакындарымдын жанында ыйлагым келбейт менчи. Айла жок жашымдан көзүмдөн жаш чыгып калтырап титиреп кире албайм. Кирсем бүт элесиме келет да. Ваннага кирсем тияка эми элесимден кетпей койду чынындачы. Анан кийин бирок эч нерсе деп айткан жокмун. Жакындарымда да кыйнагым келген жок. Мага эмне деп айтам? Башка квартира мага снимать этип бергиле деп айтмак элем. Антип эметкен жокмун. Өзүмдү эметтим да, карманып, анан ошонун баарына чыдап, анан кийин азыр жакшы буюрса. Ошол эле квартирада. Ким поддержка берип атат? Байкең. Поддержка байкем, бир тууган байкем. Ал болсо Италияда семьясын таштап коюп, канча убакыттан бери менин жанымда жүрөт. Бир тууган. Мен каждый шагымда артында жүрөт да азырчы. Барган жерлериме жеткирип, колдоо көрсөтүп, ошо сот бүткөнчө ошо бул жакта жүрөт. Даже бул жакка көчүп келсем деп атат. Анткени мен ошо өзүмдүн атам жок. Кичинекей кезимден эле, ошо 4 айлык кезимден эле ажырашып кетишкен. Анан силердин жаныңарда бир эркек иш керек экен деп, анан бул жакка көчүп келгенде да ойлонуп атат азыр. Силерди кантип мен жалгыз таштап, эми ушундай нерсе болгондон кийин жалгыз таштай албайм деп айтып атат да. Эжең да бар, э? Эжем жок, мен 2-3 бир тууганмын. 3 бир. Байкем, анан сиңдим бар. Сиң. Вот она выходила, да, активно в соцсетях. Ал деген бөлөм болот. Бөлөк. Диана Елкен ал Турцияда жашайт. Азыр ошо менин жакындарым бүт ошо биздин квартирада жашап атабыз. Мамам, сиңдим, анан байкем. Анан колдоо көрсөтүп аткан бул туугандарым бүт колдоо көрсөтүп атышат. Кошуналарым, тааныштарым, айтор бүт. Анан кийин кыргыз элим, карапайым элдин аябай жардам болду. Эмне кылып атат элдер? Келип атабы, жазып атабы? Мен ошо көп эле ошо бардык ошо элиме аябай ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай колдоп кетишти. Жазып атышат. Ошондой финансылык жактан да аябай колдоо көрсөтүштү. Анан бул эсимде калганы ошо мен больницада жатканда бир кичинекей бала сүрөт тартып берип жүрүптүр мага. Ошо көңүлүм көтөрүлсүн деди окшойт да. Сүрөтүн тартып берип жүрүптүр. Ошо Айсель эжеме берип коюңуз депчи. Ошол анан кийин дагы бир кыз келди. 15-16 жаштагы кыз экен. Анан сүйлөшүп отуруп калсак, бир көчөдө кукуруза сатат экен. Жумушун таштап коюп келиптир да. Анан башында ошо эч кимди киргизбей атканда мага ал көп беттеп туруптур. Мен кетпейм. Айсель эжени көрүп алып анан кетем дептир да. Болбосо билбейсиң ал кызды. Тааныбайм. Анан келип, анан мага кирип айтпай, колуна да көтөрүп алыптыр. Сүт, кефир. Анан келип алып мага айтып атат, Айсель эже, сизди карай турган киши барбы жаныңызда депчи. Вдруг жок болуп калса, мен сизди каралашам деп айтып атат да. Мен башында база алчу эмесмин да. Өзүмдү ухаживать эте алчу эмесмин. Анан кийин сизди каралашам деп номерин калтырып, ушинтип кетти да. Аябай таң калдым, аябай ыраазы болдум чынында. Анан кийин дагы мен ошо айтып атам, магазин иштечүмүн депчи. Азыр эле иштеп атат ал магазин, ал жакта мамам соода кылып атат. Ал жака жанагындай биздин атабыз, апаларыбыз пенсиясынан 500 сом, 1000 сом кылып эми албай коеюн десең да болбой, ушул кызга санам эч эле тынчыбай койду деп ушундай жардамдарын көрсөтүп атат. Кыргыз элине аябай ыраазымын, чынында өтө ыраазымын. Ичиң жылыйт да ушундай нерселерди. Эң мындай позитивдүү нота менен бүтүрүп атабыз интервьюну. Чын эле болгон жамандык элдин жакшысын көрсөтүп атат. Анан Село сага эмнени каалайм? Дагы күч, внутренней силы тебе, сенде баары жакшы болот, буюрса жашынакай болуп бүт баарын калыбына келтирип ал, анан дагы красотка кыла беребиз. Буюрса. Кыргыз эли сен менен, биз сен менен, эч бир мындай айтпайм, есть похуже ситуации. Еще хуже есть. Поэтому мен ушундайм да өзүм. Любой менден да жаман абалда адам бар деп ойлойм да. Анан ошондо сразу настроение көтөрүлүп, мындай чымырканып, ичиңе мындай күч толуп кой деп. Аябай жакшы выражение бар.
Хвост трубой, сиськи в кулак вперед. Туура айтасыз. Тамашалуу нотада бүтүрөлү. Ооба. Урматтуу достор, сураныч ушул видеого жакшы комментарий калтырыңыздар. Ушул видеого Аселге каалоо тилектериңер болсо калтыргыла, эгерде жардам берем десеңер, билбейм, моралдык жардам берем десеңер дагы жазгыла. Ар бир жакшы жылуу сөзүңөр бул жардам. Сизге чоң рахмат. Колдооңузга, жакшы сөздөрүңүзгө ыраазымын. Буюрса эмки жолу ушул жерден көрүшөбүз. Буюрса. Уже без маски. Буюрса, ошентип тилек кыла берели. Уже маскам барын чечем, жолуумду может эми көрөбүз. Эми ал уже өзүң калып. Эми мындан ары дагы ошо келерки жыл кыргыз элибизге токчулук, молчулук, жакшы жылдардан болсун. Ушундай эч бир адам зордук зомбулукка кабылбасын, аялдарыбыздын, балдарыбыздын укугу тебеленбесин. Ушу биздин аялдарыбыз деги эле эң күчтүү айымдар экен да. Мындай ушу мырзаларыбызга кайрылгым келет да. Биздин айымдарды ыйлатпагылачы. Ушу силер эрктүү болсоңор, силер күчтүү болсоңор, ошол эле убакта мындай боорукер болсоңор, биздин айымдар мындай ыйлабайт эле депчи. Бул бүт эркекке тиешелүү эмес, бирок көпчүлүк эркекке. Сизге чоң рахмат.